Маскап карманганчы убагында имамдардын убагында болгон эмес да ошо канча убакыттан кийин ошо маскап карманган. Таксырым. Ошол болгон эмес деген нерсе өзү болгон эмес да. Пайгамбарыбыздын заманынан бери маскап бар. Элдердин баары пайгамбарыбызды ээрчиген. Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден элдин баары сахабаларды ээрчиген. Ошо бир аалымдын илимине ээрчи ошол маскап. Айша энебиздин фатваларын ээрчиген. Анасы аякта бир аз эле адам болгондо фатва бергендер. Ошо фатва берген, ошону ээрчиген баардык. Же Айша энебизден сураган, же Анас ибн Маликтен сураган, же болбосо Хузайфат ибн Яманиден сураган, же Саад ибн Аби Ваккас жана муштахид сахабалардан сураган. Андан кийин берака келгенден Абдулла ибн Масудтан сурап баштады. Куфага баргандан Абу Ханифа ошону эрежеге түзүп койду, болду. Илим кылып гана берди. Маскап деген нерсени адамдар бир туура эмес түшүнбөсүн да. Маскап деген нерсе илимди пайгамбарыбыздын илимин эрежеге салып койду, болду. Ошо эреже менен жаша. Анан кээбекилер пайгамбарыбыздын мезгилинде маскап болгон эмес. Пайгамбарыбыздын мезгилинде маскап болгон, силер бизге маскапты маскап деген нерсе бир мындай бир нерсе эмес. Болгону пайгамбарыбыздын илимин сага тартипке салып берди. Биз канча жолу айттык. Пифагор биздин заманга чейин канчанчы жыл өлгөн? Биздин заманга чейин паланчанчы жыл өлгөн, а? Ошол киши таблицаны түзүп койду, азырга чейин ошо таблица менен жашап атабыз. Илгери міне бардыгы міне бирге эки деп жанагындай палочкалар менен эсептеген. Илим качан гана эрежеге салынганда адамдардын колдонушуна жеңил болот. Болду, биз айтпайбызбы, Пифагор ойлоп таптыр буну таблицаны биз ээрчибейбиз, андан көрө азырга чейин палочка менен эсептелими деп 1 миллион канча палочка табасың. Ошого хадистердин бардыгынан өкүм ала албайсың. Эрежеге түзүп, амал кылына турган хадистерге эреже түзүп койду. 4 маскап болду, 4 школа. Исламды бизге чагылдырып бере турган 4 школа. 4-өнүн кимисин кармасаңыз, ийгиликтесиз. Аны дагы айттык. Кыргызстанда миңдеген мектептер бар. Окутуу жолдору ар кандай. Бирок бардыгы Министерство образованиянын программасы менен окутат. Бирөө башкачараак окутат, бирөө мындайраак окутат. Жанагы Мариф, анан азыр эмне болуп кетти? Мариф болуп кеттиби? Сейтек. Ошолор эмне себептен күчтүү болуп атат? Себеби окутуу методикасы күчтүү. Тиги Министерство образованиянын берген программасын жогорку деңгээлде окуду, көтөрүлүп кетти. Кээ бирки мектептер бар, эчтеке окута албай, окуучулар тамеки чегип отурат класста. Ошонун сыңарындай биздин школаларда да ошо исламды чагылдыра турган 4 школа бар. Ошонун кимисин кармасаңыз, сиз туура жолдосуз. Кандай эле мына Кыргызстандагы кайсы мектепте балаңызды окутсаңыз, документиңиз, аттестатыңыз жарагандай эле. Бирок күчтүүрөгү Сейтек дегендей, күчтүүрөгү Абу Ханифа. Азыр Мариф болуп калды.